Мындан ары жерде жашоо болуп турганда эгүү себүү менен оору жыйуу, суук менен ысык, жай менен кыш, күн менен түн токтобойт. Бардык кутандар, силерге салам айтам, кутмандуу күнүңөр менен. Чындап эле бир учурда кыш, жаз, күз, жай мезгили башталган экен. Бүгүнкү күндө биз көрүп тургандай, бул жерде бүгүн жай болсо дагы, бирок күз мезгилдин жыты-жыттанып, арпалар, буудайлар чабылган учурду көрүп жатабыз. Бир учурда топон суудан кийин ушул мезгилдер башталган экен. Кудайдын сөзүн окуйбуз. Бүгүн биз окуп жаткан китепти улантабыз. Башталыш китебинен 9-бөлүм. Биз 8-бөлүмдө өткөндө окудук элек. Топон суудан кийин Нух жана үй бүлөсү чыккан, кемеден чыккандыгын окуганбыз. Эми болсо биз кемеден чыккандан кийинки Кудайдын аларга берген эскертүүлөрү, баталар жөнүндө окуйбуз. Мен окуп берейин. Бул Башталыш китеби 9-бөлүмдөн. Ошондо Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деп атасын берди: Укумдап көбөйгүлө, жерге толгула. Жер бетиндеги жаныбарлар, асмандагы канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетинде кыбыр эткендин баары силерден коркуп титиреп турушсын. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын баардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын баардыгын берип жатам. Бирок тирүү жанды мууздабай туруп жебегиле. Анткени кан анын жаны. Мен силердин каныңар үчүн, жаныңар үчүн жазалайм. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да, анын жазасын берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адамдын колу менен төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Силер болсо укумдагыла, жер бетине тарагыла, көбөйгүлө. Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деди: Эми мен силер менен жана силердин кийинки укум-тукумуңар менен, силердин жаныңардагы бардык тирүү жандыктар менен, канаттуулар, малдар, бардык жер жаныбарлары менен, силер менен кошо кемеден чыккандар, бардык жаныбарлар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм. Мындан ары жер бетиндегинин баарын жок кыла турган топон суу болбойт. Кудай дагы мындай деди: Менин силер менен бардык тирүү жандыктар менен укумдан тукумга түбөлүккө түзүп жаткан келишимдин белгиси мындай: Мен булут бетине көк желе тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот. Мен жер бетине булут каптатканда, булут бетине көк желе пайда болот. Ошондо силер менен бардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн келишимди эстейм. Мындан ары бардык тирүү жандыктарды кырган топон суу болбойт. Булут бетине көк желе пайда болгондо мен аны көрүп, жер бетиндеги бардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүктүү келишимди эстейм. Ошентип Кудай Нухка жер бетиндеги бардык тирүү жандыктар менен түзгөн келишимдин белгиси мына ушул деди. Кемеден чыккан Нухтун уулдары булар: Шем, Хам жана Жепет. Хам болсо Канаандын атасы болгон. Бул үчөө Нухтун уулдары. Алардан бүт жер жүзүндөгү адамдар тараган. Нух жер иштетип, жүзүмзар отургузду. Ал шарап жасап, андан ичип мас болуп, өз чатырында жылаңаш жатты. Атасынын жылаңаш жатканын Канаандын атасы Хам көрүп калып, сыртка чыгып, эки бир тууганын айтты. Шем менен Жепет болсо кийим-кечек алып, ийиндерине салып, арты менен барып атасынын жылаңаш денесин жабышты. Алар тескери карап тургандыктан атасынын жылаңаш этин көрүшкөн жок. Нух ичкен шарабынан соолугуп тургандан кийин кенже уулунун эмне кылгандыгын билип калып мындай деди: Канаанга каргыш тийсин. Ал өз бир туугандардын алдында эң төмөнкү кул болсун. Анан ал дагы мындай деди: Шемдин Кудай Теңирин алкыш. Канаан анын Шемдин кулу болсун. Кудай Жепетти жайылтсын. Ал Шемдин чатырларында жашасын. Канаан анын чатырларында жашасын. Канаан анын кулу болсун. Нух топон суудан кийин 350 жыл жашады. Нух бардыгы болуп 950 жыл жашап көз жумду. Карасак, өзгөчө таң калыштуу кырдаалды көрүп жатабыз. Бул жерден бардыгы жаңы, бардыгы жаңыланды. Атмосфера, климат, адамдардын,
жашоосу барды жаңылагандай, жаңы жерге барып калышты алар кеме менен. Бүт барды жаңы. Бирок ушул жерден биз байкасак, Кудайдын адамзатка болгон камкордугун биринчиден көрүп алсак болот экен. Кудай аларга айткан эле, эми болсо укумдап тукумдагыла, көбөйгүлө. Кудай ушул батаны аларга үчүнчү жол, адамзатка экинчи, үчүнчү жол берип жатат. Башында Адам ата менен Ова энеге берген. Эми болсо дагы Нухка дагы ушул батаны берип жатат. Укумдап тукумдап көбөйгүлө. Биз билебиз буга чейин эмне деген окуялар болгон. Буга чейин адам бейиш багында жашап жатып аяктан күнөө кылып, ал жактан кууруп чыгып калды. Ишенбестин азабын тартып жатат. Андан кийин адамзаттын жашоосуна күнөө кирди. Ошо күнөөнүн кесепети адамдар бири-бирин өлтүрө баштады, бири-бирин жек көрө баштады, бири-бирин айоо, сыйлоо дегенди жоготту. Адамдар Кудайдын каарына калып жатышты. Алар Кудайдын даңкы үчүн жашаган ордуна күнөөнү сүйүп жашай баштады. Кийинки Адам атанын балдары Кабыл Абылды өлтүрүп салды. Кийин Лемек өзүнүн балдарына кол көтөрүп аларды өлтүрүп салды. Адамзаттын жашоосу ушунчалык бузулду. Адамдар көбөйгөн сайын күнөө да көбөйө баштады. Ошондо Теңир биз окуганыбыздай, алдыдагы бөлүмдөрдө окуганыбыздай, Теңир элге ушул адамзат биринчи дүйнөгө каардандагы топонсу менен бардыгын жок кылды. Бирок ошолордун арасынан Нух пайгамбарды жана анын үй бүлөсүн, аялын, 3 баласын, 3 келинин Кудай кеме аркылуу куткарып калды. Эми болсо алар чыккандан кийин Кудай аларга мындай деп батасын берип атат. Укумдап тукумдап көбөйгүлө. Жер бетиндеги жаныбарлар, асманда канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетинде кыбыр эткендин баары силерден коркуп титиреп турушсун. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын бардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын бардыгын берип жатам. Кудай кемеден чыккан адамзатка, Нухка жана анын үй бүлөсүнө, кийинки тукумуна мен силерге бардык жандыктарды азык катары бердим дейт. Көптөгөн изилдөөчүлөр айтат, жазуун изилдөөчүлөр. Ошо топонсуга чейин адамдар этти жеген эмес деп айтышат. Анткени этке адамдын организми эч кандай муктаж эмес болчу. Анткени ал учурда климат такыр башкача болчу. Бүгүнкүдөгүдөй 4 мезгил жок болчу. Бардык мезгилдерде аба ырайы бирдей болуп, жер бети ушу буу менен сугарылып турчу дейт. Мындай башкача болгон да аба ырайы дагы. Бирок эми аба ырайы өзгөрдү, климат өзгөрдү. Ошондо Кудайларга алардын денесине керектүү муктаждыкты көрдү дагы, аларга айтып атат. Мен силерге жер бетиндеги кыбыр эткен жандыктын бардыгын азык катары бердим. Эми силер ошол менен азыктангыла деп Кудай аларга батасын берди. Бул жерден биз байкасак, биз Кудайдын аталык камкордугун көрсөк болот экен. Кудай Нухка жана балдарына алардын денесине эмне керек экендигин ал көрдү. Мен ойлойм, Нух жана балдары кемеден чыккандан кийин алар ушунчалык алардын денесине ушундай бир витаминдер керек экендигин алар түшүнгөн да эмес, эчтеке билген да эмес. Бирок аларды жараткан Теңир, Кудай аларга ошол муктаждыгын көрүп, аларга азыкты камдап берди. Ыйык жазууда башка жерде окусак, Матай жазган жакшы кабарда 6-бөлүмдө 31-аяттарда мындай дейт. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени булардын бардыгы ушун бар кечесиздер. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Демек, Кудай биринчиден камкор ата экен. Камкор Кудай экен. Ал биздин эмнеге муктаж экенибизди билет экен. Эң башындагы Кудай кандай болсо, ошол Кудай бүгүнкүндө ошол эле Кудай. Нухтун жашоосуна эмне керек, эмне азыктанышы керек экенин билген Кудай аларга камдап берген болсо, бүгүнкү күндө деле өзүнүн балдарына, өзүн сүйгөндөргө эмне керек болсо, алардын муктаждыгын толуктап берүүгө анын кудурети жетет экен. Экинчиден болсо, Кудай Нухка жана анын балдарына, укум тукумуна эскертүү берип жатат. Бул эскертүү өзгөчө эскертүү эле. Ол жерде мындай дейт.
Бирок тирүү жанды муздабай туруп жебегиле. Анткени кан анын жаны. Мен силердин каныңар үчүн, жаныңар үчүн жазалайм. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да, анын жазасын берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адамдын колу менен төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Бул эскертүү абдан маанилүү эскертүү. Бул жерден эки эскертүүнү байкасак болот. Биринчиден, жаныбардын канын агызбай туруп жебеш керек дейт. Канды жебеш керек. Экинчи эскертүү, адамдын канын төкпөш керек. Башка айтканда, өлтүрбөш керек адамды. Адамды өлтүрбөш керек. Адам жаныбардын канын төксө эчтеке эмес. Бирок адамдын канын төкпөш керек экенин Кудай катуу эскертти. Аларда жаңы жашоошталды. Мүмкүн Нухтун оюна деле келбегендир, мүмкүн адам өлтүрүү эмне экендигин, кантип өлтүрмөө керек, ушу бир эле үй бүлө калды топосуудан кийин. Кантип биз бири-бирибизди өлтүрмөө керек деген ой болушу мүмкүн. Бирок алардын жүрөктөрүндө дагы күнөө жашап жаткан болчу. Ага чейин алардын ата-бабалары бири-бирин өлтүргөн болчу. Ошол алардын жүрөгүндө күнөө бар экендигин көргөн Кудай дагы аларга эскертүү катары өлтүрбөш керек. Жаныбарды каны менен жебеш керек экенин аларга катуу эскертти. Бүгүнкү күндө биз байкасак канчалаган жаңылыктардан, кабарлардан биз абдан көп угабыз адамды өлтүргөндүгүн. Бүгүнкү күндөгү фильмдер, кинолордун баардыгы адамдарды ошол нерсеге үйрөткөн сыяктуу жалаң өлтүрүү, кан төгүү жөнүндө көрсөтүшөт. Ошондой эле канчалаган жаштарбы, өспүрүмдөрбү, чоңдорбу суицидтерге барышат, өзүн өзү өлтүрүүгө барып жатышат. Адам бирөөнүн канын төгөбү же өзүнүн канын төгөбү айырмасы жок. Экөө тең адам өлтүрүүгө барабар экен. Ошол себептен адам жанын канын төкпөгүлө дейт. Бул үчүн абдан чоң жаза болот дейт. Эгерде адамдын канын төккөн болсо, анда анын да каны адам аркылуу төгүлүп калышы мүмкүн дейт. Кудай Иса Теңир айткан бир учурда, качан Петр Гефсимания багында колдун кулагын шылый чапканда Иса айткан: кылычыңды кынына сал, кылыч көтөргөн адам кайрадан кылычтан өлөт дейт. Кылыч көтөргөн адам кылычтан өлөт. Эгерде мен бирөөнө жамандык кылган болсом, анда так эле мага ошондой жамандык келиши мүмкүн. Мен бирөөнү жүрөгүмдө өлтүрүп койгон болсом, жүрөгүмдө жек көрүү менен өлтүргөн болсом, анда мени да жек көргөн адамдар табылып калышы мүмкүн экен. Эгерде мен бирөөнү сүйө албасам, анда мени да сүйө албаган адамдар чыгат. Ошол себептен кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, ошончо өлчөм менен силерге да өлчөнөт дейт. Бул Кудайдын принциби, бул Кудайдын эскертүүсү бүгүнкү күнгө чейин актуалдуу экен. Үчүнчүдөн болсо, Кудай буларга өзүнүн келишимин жана убадасын берип жатат. Кудай адамзат менен келишим түздү. Жаныбарлар менен, ошо адамдар менен келишим түзүп атат. Эми мындан ары жер бетин топонсу менен жок кылбайм дейт. Ошол келишимдин белгиси катары Кудай асмандан жамгыр жагандан кийин биз байкаган көк желени чыгарып берген экен. Көк желе кээде биз айтып коебуз аны асан өсөн деп. Ар дайым жамгыр жагандан кийин биз анан асмандан көрүп калабыз, ар кандай түстөр менен абдан кооз экен байкайсың. Мунун баардыгы көрсө ошо топонсудан кийин башталган нерсе экен. Кудайдын келишими сөзсүз бир белгилер менен коштолот. Бул жана бир нерсеге салыштырмалуу, мисалы үчүн бир машинаны же үйдү оформление кылгандан кийин нотариустанбы же бир жерге барганда ага печать менен белги басат. Демек анын белги, мөр анын чыныгы документ экенин далилдейт. Кудайдын дагы ушул келишим түзгөндүгүн белгиси катары, документи катары асмандан асан өсөн көк желени Кудай чыгарып берген экен. Ошол Кудайдын келишими, убадасы бүгүнкү күнгө чейин абдан актуалдуу жана Кудай эч качан калп айтпайт. Убадасын аткарат. Канча кылым өттү ошондон бери. Бир да жолу дүйнө бетин топонсу каптап кала элек. Ооба, кайсы жерлерде сел каптоолор болуп атат, кайсы жерлерде деңиз толкуп, цунами каптап кетип жатат. Бирок бул топонсу эмес. Топонсу бул бүткүл дүйнөнү каптаган. Бүткүл дүйнө суу астында калган. Мындан кийин топонсу болбойт деген Кудайдын убадасы али күчүндө. Эми ал топонсу болбойт экенин Кудай далилдеп айтты. Белги катары белги берди асан өсөн көк желени. Бул эмнени билдирет? Бул Кудай өзүнүн убадасын бек тура турганын билдирет. Адамзат күнөөгө чөгүп, күнөөнүн саасына батып атса дагы Кудай айткан: "Мен эми топонсу менен жок кылбайм" дейт. Бирок Кудай айтат: "Акыркы күндөрү мен бул дүйнөнү от менен тазалайм" дейт. Андан да жогорку
башка жазаны бере турганын Кудай эскертет, бирок топон суу менен эч качан жок кылбай тургандыгын Кудай алдын ала айткан экен. Демек Кудай өзүнүн убадасында бек турат. Ыйык жазууда Еврейлердин катта 6-бөлүмдө 17-аятта мындай дейт: Ошол сыяктуу эле Кудай да убадалангандын мураскорлоруна өз эркинин өзгөрбөстүгүн ачыгыраак көрсөткүсү келгендиктен убадасын ант менен бекемдеди. Баш байник тапкан жана алдыбыздагы үмүттү карманган биз Кудайдын калп айтууга мүмкүн болбогон өзгөргүс эки нерсеси, убадасы жана анты менен сооронушубуз үчүн ушундай кылды. Кудайдын калп айтууга болбой турган эки нерсеси бар экен: убадасы жана анты. Кудай убада бергенден кийин ал эч качан калп айтпайт экен, жосо унутуп калбайт, жосо шартым келбей калды, мен кыла албай калдым деп эч качан айтпайт экен. Кудай сөзсүз убадасын аткарат экен. Эгерде биз ыйык жазууга саякат жасай турган болсок, Кудайдын абдан көп убадалары бар. Бир жылда 365 күн болгон сыяктуу эле ар бир күнү Кудайдын убадасы бизге белгилүү, биз үчүн айтылган убадасы бар экен. Мисалы үчүн кээ убадалары Кудай айтат: "Коркпо, анткени мен сени мененмин" дейт. "Коркпо, анткени мен сени мененмин. Үрөгүңдү учурбу, анткени мен сенин Кудайыңмын" дейт. "Коркпо, мен сенин жаныңдамын" дейт. Бул Кудайдын убадасы. Кудай аны аткарат. Экинчиден, "Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм" дейт. Кудай адамзатты ушунчалык сүйгөндүктөн, Кудай өзүнө тиешелүүлөрдү сүйгөндүктөн, "Мен сени сүйөм, мен өзгөртпөйм ал сүйүүмдү" дейт. Ошол эле учурда "Мен сени калтырбайм жана таштабайм" дейт. Кудайга таянгандар, Кудайга үмүттөнгөндөр калбай жана таштабай турганын Кудай алдын ала эскерткен экен. Ошондой эле Ыйса Машаякка ишенген адам өлүмдөн өмүргө өтөт дейт. Бул да Кудайдын убадасы. Ким Ыйсага ишенсе, ким күнөөсүнөн кечирим алган болсо, ал өлүмдөн өмүргө өттү. Биз өлүмдөн өмүргө өтүш үчүн миңдеген, миллиондогон жакшы иштерди кылсак да өтө албайбыз. Анткени бир күнөөнүн жазасы өлүм деп Ыйык жазуу айткан. Бир гана Ыйса Машаяктын кечирими, Ыйса Машаяктын курмандыгы, аны биз үчүн өлүп тирилгендиги гана бизди өмүргө өткөрө алат экен. Кийинкиси болсо, Ыйсаны кабыл алган адамга Кудайдын баласы болууга бийлик берем дейт. Бул да Кудайдын убадасы. Ким Ыйсаны кабыл алса, ал Кудайдын баласы болууга бийлик алат. Ошондой эле баарынан мурда Кудайдын патчачылыгын жана анын адеттигин издегиле. Ошондо мунун баардыгы кошулуп берилет. Бул да Кудайдын убадасы. Анын шартын аткаргандар эч качан уятка калган эмес. Кудай убадасын аткарат, ал калп айтпайт. Ошентип акыркысы Нух кемеден чыккандан кийин ал жүзүм отургузду дейт, шарап жасады, анан мас болуп жатты дейт. Жаңы тазаланган жерде жашап жаткан Нухтун жашоосунда өкүнүчтүү бир окуя болду. Жүзүм отургузуп, шарап жасап ал мас болуп жатты. Күнөө адамдын жашоосун моралдык жактан жана нравалык жактан төмөн түшүшүнө алып келет экенин байкабайбыз. Нухтун мас болуп жаткандыгы, анын моралдык жактан төмөн түшүп калгандыгы, анткени ал жылаңач жатты чатырында дейт. Ошол эле учурда биз ушул жерден байкасак болот, күнөө күнөөнү туудурат. Нухтун күнөөсү Хамдын жашоосунда күнөө жаратты. Анткени Хам анын баласы чатырына кирип келип, жылаңач жаткан атасын көрүп, аны жүрөгүндө кемсинтти. Басынтты дагы аны көрүп туруп чыгып кетип калды дагы, эшикке чыгып эки бир тууган айтты: "Атам жаап койгула, жылаңач жатат" деп. Ал өзү жапкысы келген жок, анткени анын жүрөгүндө атасына болгон сүйүү жок эле. Атасына болгон сыйлоо жок болуп калды. Кудай өзүн айтат: "Сүйүү бардык күнөөлөрдү жаап коет" дейт. Хам атасынын жылаңач абийирин жаап кое алган жок. Бирок эки бир тууганы арты менен кирип келип, аны жаап коюшту. Хам Кудайдын батасын ала алган жок. Хамдын тукуму Кудайдын батасынан айрылып калды. Демек бул жерде байкасак болот, күнөө ата менен баланын ортосун бөлгөндүгүн, күнөө бүгүнкү күнгө чейин эне менен кыздын ортосун бөлүп келе жатат. Бирок келечектеги боло турган курмандык, Ыйса Машаяктын курмандыгы күнөөнүн тамырын тазалай тургандыгын Ыйык жазууда окуйбуз. Таң калыштуу, бүт дүйнө топонус менен тазаланып калса дагы, бирок адамдын жүрөгүндө күнөө кала бергендигин биз байкасак болот. Жаңы жашоо башталган сыяктуу, жаңы кылым башталган сыяктуу, жаңы үй бүлөлөрдөн башталган сыяктуу, бирок алардын жүрөгүндө күнөө кайрадан уланып жатат.
Бирок Теңир алар үчүн эң жакшы нерсени даярдап койгон. Алардын жүрөгүндө күнөөнүн тамырын жулууга Кудай келечекте Ыйса Машиякты даярдап койгондугун биз ыйык жазуудан окуйбуз. Ыйса Машияк келечекте ошолор үчүн да өлүп, тирилип, алардын күнөөсүн өз мойнуна алган. Бүгүнкү күндө биз дагы бир учурдагы куткарчыны карап туруп, ал биз үчүн өлдү, тирилди деп ишенип, күнөөбүздүн кечирим алып жатабыз. Ошол себептен бир туугандар, ар бирибизге Кудай батасын берсин. Кайсы учурда биз күнөөнү сыртынан тазаласак да, бирок жүрөктөгү күнөө кала бере тургандыгын биз түшүнүшүбүз керек. Мүмкүн жемишибизди сыртка чыккан күнөөнүн жемиштерин тазалашыбыз мүмкүн, бирок тамыры калып калышы мүмкүн. Бирок эң сонун куткаруучубуз Ыйса Машияк бар. Ыйса күнөөнүн жемишин, жосо өсүп чыккан сыртындагы жалбырактарды эле эмес, күнөөнүн тамырын жулат. Ким ага ишенген болсо, ким ага күнөөлөрүн мойнуна алып ачык айткан болсо, Кудай ишендүү болуп аны кечирет жана ар кандай адилсиздиктен тазалайт дейт. Ошол себептен Кудай ар бирибизге батасын берсин. Нухтун жашоосу бизге үлгү болсо экен. Кудай ушул жерден биз байкаганыбыздай, биз раш айтсак экенбиз. Кудай Ата камкор Ата экендигин. Ал биз муктаждыктарыбызды билет. Кудай Ата бизге эскертүүчү Кудай. Ал биздин жаман жолго түшүп калышыбызды, жоксо зыян алып келе турган нерселерди кылышыбызды каалабайт. Ал Кудай биздин күнөөбүздүн жүрөгүбүздөгү тамырын жула ала турган Кудай. Ошол себептен ошо Теңирибизге кайрылууда ар бирибизге Кудай батасын берсин. Кудай даңкталсын. Аминь.